Баткен телеканалы түз эфирдеги берүүлөрүн улантат. Бүгүнкү көрсөтүүбүздө биз өзгөчө сот департаментинин ишмердүүлүгү тууралуу түз эфирде көрсөтүүбүздү баштайбыз. Албетте бүгүнкү көрсөтүүбүздүн коноктору бар. Сиздер менен тааныштыра кетейин. Бүгүнкү биздин көрсөтүүбүздүн коноктору Маккамбаев Абдумиталип, Кыргыз Республикасынын жогорку сотуна караштуу сот департаментинин Баткен облустук башкармалыгынын баш кадиси. Ошондой эле Кошпаева Топчүгүл Маматалиевна, бул эжекебиз дагы ушул Кыргыз Республикасынын жогорку сотуна караштуу сот департаментинин Баткен облустук башкармалыгынын баш кадиси. Ошондой эле бизде дагы Искандаров Нурислам, сот пристав кызматынын улук сот приставы. Саламатсыздарбы? Студиябызга кош келипсиздер. Ардактуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү көрсөтүүбүз түз эфирде жүрүп жатат. Эгерде сиздерде дагы ушул теманын алкагында кандайдыр бир суроолоруңуздар жаралган болсо, биздин көрсөтүүбүздү күзөтүп барыңыз. Албетте биздин маек учурунда сиздин суроолоруңуздарга дагы жооп болуп калышы толугу мүмкүн. Анда эмесе биз сурообузду, көрсөтүүбүздү баштайбыз. Эң алгачкы суроону эле ушул Абдумиталип мырза, сизден баштасак. Бүгүнкү күндө ушул Баткен облустук ошол сот департаменти эмне иш алып барат, жана дагы эмнелерге жооп берет? Ошого токтоло кетсеңиз кечиресиздер. Эң алгачкы суроону ушул Топчүгүл айым сизден баштасак, ушул суроого сиз жооп бере кетсеңиз. Саламатсызбы? Сот департаментинин Баткен облустук башкармалыгы Кыргыз Республикасынын жогорку сотуна караштуу сот департаментинин Баткен облусундагы башкармалыгы болуп эсептелинет. Облустук башкармалык эки бөлүмдөн турат. Материалдык техникалык көзөмөлдөө каржылоо боюнча бөлүм, андан кийин сот аткаруучулардын райондук, шаардык сот аткаруучулар кызмат бөлүмдөрүнүн аткаруусун көзөмөлдөө бөлүмү. Сот департаментинин Баткен облустук башкармалыгы Кыргыз Республикасынын конституциясына жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык иш алып барат. Жергиликтүү соттордун материалдык техникалык камсыздоо жагын каржылайт. Андан кийин жергиликтүү соттордун аппарат кызматкерлерин, кадрдык иштерин бардыгын облустук башкармалык жүргүзөт. Облустук башкармалык өзүнүн компетенциясына ылайык ар түрдүү арыздарга жооп берет, өзүнүн мыйзам чегинде, өзүнүн деңгээлинде чечет. Облустук башкармалыктын дагы өзүнүн сот аткаруучулар кызмат бөлүмдөрү жана сот приставтар кызмат бөлүмдөрү деген өзүнүн алдында бөлүктөрү бар. Демек, ошол сиздер өзүңүздөрдүн ошол ишмердүүлүгүңүздөрдү, өзүңүздөрдүн ыйгарым укуктарыңыздардын негизинде иш алып барып келе жатат экенсиздер. Кийинки суроону мен ушул Абдумиталип мырза сизге узатайын. Бүгүнкү күндө ошол сот аткаруучулардын ишмердүүлүгүнө токтоло кетсеңиз. Саламатсыздарбы? Бул сот аткаруучу деген мамлекеттик кызматкер болуп эсептелет. Ал ушул соттун чечимдерин, өкүмдөрүн андан ары аткарылышын, ошондой эле бардык эле органдардын мажбурлап аткаруу документтерин ушул сот аткаруучулар аткарат. Сот аткаруучулардын негизги милдети бул ошол бардык аткаруу документтерин аткарууда өзүнүн ошол Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын негизинде жана Кыргыз Республикасынын сот аткаруучуларынын статусу жөнүндө жана аткаруу өндүрүшү жөнүндө мыйзам негизинде иш алып барат. Бул жерде аткаруу документи келип түшкөндө биринчи өз ыктыяры менен аткаруу сунушун жиберет. Ошол аткаруу сунушунда көрсөтүлгөн мөөнөттө аткаруу аткарылбаганда, андан кийин ал мажбурлап аткаруу жөнүндө токтомуну чыгарып, ошол аткаруу документтеринин талаптарын мажбурлап аткарат. Ал эми башка органдардан келип түшкөн документтерде, мисалы үчүн ошол органдарга өзүнүн мөөнөтүндө ошол аткаруу документтеринин талаптарын аткарбагандан кийин органдар өздөрүнүн токтомун чыгарып, ошол аткаруу документтерин мажбурлап аткаруу үчүн сот аткаруучуга жиберет. Ошон үчүн сот аткаруучулар бул бардык органдардын документтерин мажбурлап аткаруу кызматын дагы ошол сот аткаруучулар кызматы аткарат. Чоң ыраазычылык билдиребиз. Ардактуу телекөрүүчүлөр, биздин көрсөтүү түз эфирде жүрүп жатат. Эсиңиздерге сала кетели, биз өзгөчө бүгүн сот департаментинин ишмердүүлүгү тууралуу сөз кылып жатабыз. Биз болсо маегибизди улантабыз. Кийинки суроону Нурислам Искандарович сизге узатайын. Бүгүнкү күндө сот приставы ким жана ким боло алат ал?
Саламатсыздарбы? Сіздерге терең ыраазычылык билдиребиз. Ушундай сот департаменти, сот аткаруучулар, сот приставтар жөнүндө сыналга аркылуу элге кененирээк маалымат бергендиги үчүн сот приставы бул ким? Бул сот приставтары кызматы Кыргыз Республикасында 2000 сот приставтары жөнүндө мыйзамы 2016 жыл 5 августта кабыл алынган. Ал эми 2017 жылы бул сот приставтары өзүнүн ишмердүүлүгүн аткарып келүүдө. Сот приставы бул мамлекеттик кызматта турган кызмат адамы. Сот приставы мамлекеттин өкүлү болуп саналат жана мамлекеттин коргоосунда турат. Сот приставы өзүнүн кызматтык милдетин аткарууда форма кийимин кийет. Анын өзүнүн кызматтык ырастамасы, эмблемасы, айырмалануучу эмблемасы жана жетону болот. Сот приставы бул милдет, сот приставы эмне иш аткарат дегенде, бул сот приставы жаңы эле кабыл алынмадыбы? Ошон үчүн элдерге кененирээк маалымат бериш үчүн сот приставы бул сот процесси учурунда, ошол процесс учурунда коомдук тартипти камсыз кылат. Жана бир эле процесс учурунда эмес, ошол жерде көчмө сот жыйналышы учурунда, жергиликтүү соттордун актыларынын негизинде сот аткаруучуларга мажбурлоп аткарууга келип түшкөн аткаруу документ, иш аракеттерин аткарууда сот аткаруучуларга көмөктөшөт. Ошол сот процесси учурунда, көчмө сот жыйналышы учурунда же башка жайларында алдын ала кирип ошол тартипти сактайт жана кандайдыр бир укук бузуулар же терс көрүнүштөр болуп кетпеш үчүн ошону алдын алат. Анан сот приставы ошол жергиликтүү сот имараттарынан келген жарандардын өздүгүн текшерет жана өзүн текшерип ошол процессине кирип, ошол процесске катышат. Ал процессте төрагалык кылуучунун түздөн түз тескемесин аткарат. Ошондой эле дагы бир милдет сот приставы жазык, жарандык жана материалдык иштерден мындай почталга алып барганда ошонун кандай десем баягы коопсуздугун сактайт. Ошол сопровождение орус тилинде айтканда мындай жолдоп барат да, сопровождать этип. Ошол негизинен сот приставынын ишмердүүлүгү. Чоң ыраазычылык билдиребиз. Кийинки суроону ушул топ жүгүлө жеке сизге узатайын. Бүгүнкү күндө ушул сиздерге көбүнчө кандай арыздар түшөт? Көбүнчө кандай маанидеги арыздар түшөт? Кандай иштерди көбүнчө басым жасайсыздар? Ошого токтоло кетсеңиз. Сиздердин башкармалыкка. Негизи ушу элдерден дагы арыздар түшөт болуш керек, мисалы соттун чечиминин аткарылбашы боюнча, ошолорго токтоло кетсеңиз. Облустук башкармалыкка негизинен ошол биздин айтып өткөнүбүздөй бизге караган сот аткаруучулар кызмат бөлүмдөрү, сот приставтар кызмат бөлүмдөрү бар. Ошолордун айрыкча сот аткаруучулардын аткаруусуна түшкөн аткаруу документтеринин өз убагында аткарылбай калгандыгы жана башка ар түрдүү маанидеги арыз даттануулар түшүп калышы мүмкүн. Бул боюнча атайын облустук башкармалыкта комиссия түзүлүп, ошонун негизинде каралып, тиешелүү жооптор берилет. Чоң рахмат. Кийинки суроону ушул Абдумиталип ага сизге узатайын. Бүгүнкү күндө ушул бизде көбүнчө эле жанагындай айып пулдардын өз убагында төлөнбөшү боюнча көбүнчө көйгөйлөр болсо керек. Ошо төлөбөгөндөргө кандай жоопкерчиликке тартылат? Ошолорго токтоло кетсеңиз. Бул мисалы үчүн мына соттордо иштер каралганда, мисалы үчүн кылмыш иштери каралганда ошонун айып пул салынышы мүмкүн. Ошол айып пулдарды сот аткаруучулар өндүрөт. Сот аткаруучулар ошол 10 күндүк мөөнөттү аткаруу боюнча сунуш берет. Ошол 10 күндүн ичинде ошол айып пулду төлөп коюусу керек да. Биздин анча-мынча жарандарыбыз, көпчүлүк жарандарыбыз өз убагында төлөбөгөндүктөн ошондо ошол өз ыктыяры боюнча аткаруу сунушунун мөөнөтү бүткөндөн кийин
ага дагы 10% үстүнө кошумча үстөк кошулат да. Анан мына азыркы кезде бизде мына коопсуз шаардан, анан мына мамлекеттик автоинспекторлордон ошолордун протоколдору, токтомдору менен келет. Ошол ар бир эле айдоочуларга айтарыбыз, ошол май кызматкерлери тарабынан жол эрежесин бузгандыгы боюнча протокол толтурулганда, ошол көрсөтүлгөн мөөнөттө ошол айыппулдун жарымын төлөйт. Кээ бир статьялар боюнча баягы 30% эле төлөйт. 30 күн өтүп кеткенден кийин, протокол толтурулгандан кийин, ошондо күнүнө 1%дан кошулуп отуруп, 100 күндө 100% кошулганда баягы пениясы токтойт дагы. Андан кийин ошол сот аткаруучуларга өздөрү ошол айыппулдун үстөгүн, ошо 100% үстөгүн кошуп, анан сот аткаруучуларга аткаруу үчүн жөнөтөт. Анда баягы мыйзамда өз кодексте, укук бузуу кодексинде көрсөтүлгөн айыппулдар дагы 100%, башкача айтканда ошончо өлчөмдө кошулуп, сот аткаруучуларга келип түшүп атат да. Сот аткаруучулар аны алгандан кийин аткаруу өндүрүшүн ачкандан кийин кайра эле ошол өз ыктыяры менен аткаруу сунушун беришет. Бирок ошол көрсөтүлгөн мөөнөттө ошол 10 күндүн ичинде ошол айыппулду төлөсө, ошол айыппулду негизги анан ошол кошулган пениясын эле төлөп коет да. Эгерде ошол 10 күндүк мөөнөт ичинде төлөбөсө, анда анын үстүнө кайра эле дагы 10% кошулат дагы. Баягы айыппулдун өлчөмү көбөйө берет да. Бул жерде айыппулду төлөбөй койгон учурда сот аткаруучулар мына биздин кадастр мамлекеттик мекемесинен сурайт. Ошол кыймылсыз мүлкү, башкача айтканда үй имараттары же болбосо жер участкалары барбы, жокпу. Ошондой эле ошол жерден өз менчигинде имараты же жер участкасы бар болуп калса, ага камак салат. Анан ошондой эле УНА мамлекеттик мекемесинен дагы запрос сураганда, ал жерде кыймылдуу автомашинасы болсо, ага дагы камак салып туруп, анан ошондо өндүрүп алуучуга сунуш менен кайрылат. Ушундай мүлктөр аныкталды. Сотко берип туруп, ошол мүлккө буруп өндүрүп алуу жөнүндө соттон чечим чыгартып неме кылганга. Бизде көп эле жарандар мына менде имаратым жок, жер участкам жок, иштекем жок деп бир төлөбөй койгон учурлар болот. Ал учурда ошол карыз коргоо Кыргыз Республикасынын аймагынан чыгууга чектөө коюлат. Ал чектөөгө токтом чыгарып туруп, облустук башкармалыкка жөнөткөндө, облустук башкармалыктан ошол жаранга Кыргыз Республикасынын аймагынан чыгууга чектөө коюлуп калат. Бул чектөө мөөнөтү жок. Бул ошол карызды төлөгөнгө чейин ошол жерде сакталып турат да. Анан ошондой эле ошол эле учурда мына биздин ЦОН деп коебуз, Центр обслуживания населения. Ошол жердеги баягы паспорт столдордогу дагы баягы чектөө немелер коюлуп калат. Ал себеби дегенде ошол өзүн базадан текшерткиси келгени барганда же болбосо күбөлүк алганы барганда, паспорт алганы барганда эч кандай кыймыл аракет жасалбайт. Себеби дегенде компьютерде ошонун фамилиясын, атын тергенде эле компьютер эч кандай немени аткарбайт. Чектөө коюлуп калат да. Ошол өз убагында төлөбөгөндүктөн ушундай немелерге туш болушуп калат, кырдаалдарга. Ошон үчүн ошол айыппулду билгенде эле өз убагында төлөгөндө бардык эле өзүнүн финансылык жактан дагы өзүнө жакшы болот. Ошол баягы пениялары, үстөк кошумчалар төлөнбөй, айыппулдун өзү төлөнүп калат да. Чоң ыраазычылык билдиребиз. Анан ошол акыркы күндөрү биздин коомчулукта ушундай ажырашуулар көп болуп, балдарына алимент өндүрө албай калган жарандарыбыз дагы көп да. Бүгүнкү күндө ошол сот чечимин чыгарса дагы көпчүлүк аталар ошол төлөөдөн качып, мисалы чет жактарга чыккан учурлар да болот да. Ошол дагы жана сиз айтып өткөндөй эле автоматтык түрдө заграницага чыкканда чектөөлөр каралганбы? Кандай болуп калат бул жагы? Бул бизде ошол
алимент төлөө боюнча сот карыз менен кайрылат. Сот карыз менен кайрылганда, эгерде сот ошол алимент ажыратып берген болсо, ошол соттун чечими менен же болбосо соттун буйругу менен сот аткарчылар кызматына келип арыз жазышат. Ошол арыз жазган күндөн баштап сот аткаруучулар өздөрүнүн аткаруу өндүрүшүн ачышат. Ошол аткаруу өндүрүшүндө анда деле ошол биринчи жолу өз ыктыяры менен төлөө боюнча сунуш берет. Андан кийин ошол өз ыктыяры менен төлөп турса, ар ай сайын ошол бизде мына мамлекеттик статистика комитетинин берген немеси боюнча ошол соттон чыгарып берген 4төн 1 өлчөм болобу же болбосо 3төн 1 2ден 1 өлчөм бою ошол боюнча сот аткаруучу алимент боюнча эсепти чыгарып ошол боюнча өндүрүп турат. Эгерде ошол алиментти төлөбөй чет мамлекетке чыгып кеткен учурда деле бизде мына сот департаментинин тинде Бишкекте ошол өзүнчө отдел бар. Ошол отделге Россияда жүргөн жарандын ошо аты, фамилиясы, ошол туулган жылы ошолор боюнча запрос берсе, ошолор аныктап берет кай жерде жүргөнүнө, азыркы убакта кайсыл шаарда экендигине. Анан ошолорго деле бул жактан көрүлүүчү чаралар бардыгы көрүлөт. Биринчи алимент төлөбөй качып жүргөндөрдүн мүлкү изилденет. Ошондой эле кыймылсыз мүлктөрү кадастр мекемесинен, кыймылдуу мүлктөрү мына УНА мамлекеттик мекемесинен изилденип, ошол аныкталса, анда деле ошол өндүрүп алуучуга сунуш кылат. Ушундай мүлктөр аныкталды, кааласаңыз ошо сотко берип туруп, мүлкүнө бурдурсаңыз, ошо мүлкүнөн өндүрүлөт депчи. Анан ошондой эле аларга деле чектөө коюлат. Чектөө коюлгандан кийин ошол жаран Кыргыз Республикасынын кайсы жерде болбосун, ошо чек ара постуна келгенде ошол жерден кармап туруп, анан ошол жерде кармап, анан маалымат берилет да. Ошол анан если мына эгерде Кыргызстандын аймагында болсо, Кыргызстандын аймагынан чыга албайт да. Чек ара постунан өткөрбөй коюшат. Чоң ыраазычылык билдиребиз. Кийинки суроону Нурислам Искандарович сизге узатайын. Ошол сот приставы жакында эле ошол эми эле түзүлгөн бөлүм экен. Негизинен ошол 2022 жылды сиздер кандай жыйынтыктадыңыздар, кандай мындай көзгө көрүнөрлүк иштерди аткара алдык деп айта аласыздар? Чоң рахмат. 2022 жылы сот приставтар кызмат бөлүмүндө 79%га жакын жергиликтүү соттордон келген мажбурлап алып келүү боюнча токтомдорун аткарганбыз. Андан сырткары 1450 сот отурумдарына катышканбыз. 5 жолу турак үйдөн чыгаруу боюнча, 4 жолу баланы асырап алуу боюнча сот аткаруучуларга көмөктөшкөнбүз. Ал эми 2 көчмө сот отурумуна сот приставтар кызматтары көмөктөшүп катышкан. Дагы жана айтылбай калыптыр. Бул сот приставтары жергиликтүү соттордун аныктамасын же токтомунун негизинде сот отурумуна келбей калган жарандарды, 2 же андан көп сот отурумуна келбей калган жарандарды мажбурлап алып келет. Дагы 2022 жылы сот приставтары бизде баягы эки мамлекет ортосунда кичине түшүнбөчүлүктөр болуп кеткенден, бул сот приставтары ошол сот имараттарын ошол коркунучка карабастан өздөрү өмүрүн тобокелдикке салып, ошол имараттардын өз милдеттерин так аткарышты. Жана сот департамент тарабынан сот приставтар кызматына материалдык жана техникалык жактан өз учурунда камсыз болуп келүүдө. Азыркы учурда автоунаа менен камсыз кылуу учурунда ошол ишке ашып келүүдө. Эми эле жаңачылды, мен ойлойм, мындан ары дагы жакшы ийгиликтерди көрсөтөбүз деген үмүттөмүн.
Бүгүнкү күндө канча сот приставы бар? Азыр Баткен областында 34 штат бирдик берилген. Анын бирөөсү улук сот приставы область боюнча, 5 улук сот приставы бар. Акалган сот приставдары ар бир район шаарларга 5тен берилген. Ошондо Баткен аймак сот приставдары кызмат бөлүмүндө Баткен аймактык сот приставдары кызмат бөлүмү бар. Анан Сүлүктүү Кызыл Кыя шаардык, Лелек Кадамжай райондук сот приставдары кызмат бөлүмдөрү бар. Жалпысынан бизде азыр 34 штаттык бирдигибиз бар. Азыркы учурда 27 сот приставы өз милдетин аткарып келүүдө. Эгер кимде-ким сот приставына кызыгып иштеймин десе, анда бизде эшик ачык, келип өздөрүнүн арыздарын беришип, резервке катышып, тестке катышып, резервке кирип маалымат алса болот. Биздин дарек Баткен шаары, Турунбай Садык көчөсү 54/2. Облус сот Баткен облус сотунун имаратында жайгашкан. Сот приставы кимдер боло алат? Юридический бирими болуш керекпи, кандай? Сот приставы бул башка бир мамлекеттин жарандыгы жок. 21 жашка чыккан, соттуулугу жок. Анан сот приставына жогорку билими бар. Ал эми улук сот приставына жогорку юридикалык билими керек да. Ошондой эле өзүнүн ошол милдеттерди жүктөгөндө өзүнүн физикалык жактан жооп бере ала турган, атайын текшерүүдөн өтүп келген жана аскердик врачтык комиссиясынан өтүп келген сот приставы боло алат. Чоң ыраазычылык билдиребиз. Анан ошол Топчугүл айым, ошол сиздердин кызматыңыздар негизи эле ошол мыйзамды аткарылышына түзмө-түз таасирдүү иш экен да. Бүгүнкү күндө ушул алдыда бизде ошол Конституция күнүн белгилөө алдында турабыз. Бүгүнкү күндө биздин Баткен облусунун эли негизинен ушул мыйзамдардын аткарылышына кандай таасирин тийгизип атат? Аткарып жатабы же аткарылышы бир аз жайбы, ошого токтоло кетсеңиз. Жакшы болот. Бүгүнкү күндө биздин жарандарыбыз мыйзам боюнча көбүнчө түшүнүктөрү пайда болуп калды. Азыр бизге аткарууга түшүп аткан, мисалы аткаруу документтерин дагы өз убагында аткарууга баардык эле жарандарыбыз өзү аракеттенип атат. Кээде бул боюнча ар кандай маселелер дагы туулуп калат, эми түшүнбөстүктөр болуп калат. Көбүнчө негизинен алганда жарандарыбыз мыйзамга азыр жакшы эле карап калышты да. Аракет кылып өз убагында аткарууга, штрафтарды өз убагында төлөгөнгө аракет кылып атат, бирок анча-мынча болуп турат. Демек аткарылышы жакшы. Ооба. Сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Бизге бөлүнгөн убакыт да соңуна келип калды. Ошондуктан биз тараптан берилбей калган суроолор болсо, же болбосо айта албай калган ойлоруңуздар болсо, эркин микрофон. Ошо чектөө боюнча айтып кетсем, чектөөлөр булар автоматтык түрдө коюлбайт. Чектөө ар бир биздин карызкорлор аткарууга түшкөн аткаруу документтерин аткарбай калганда штрафтарды же бирөөнүн пайдасына өндүрүлө турган суммаларды, кылмыш жаза боюнча штрафтарды өндүрүүдө качан карызкор өз калоосу менен төлөбөгөн учурда сот аткаруучу тарабынан гана чектөө коюлат, сот аткаруучу тарабынан токтом чыгарылат, сунуш берилет, кат менен облустук башкармалыкка берилген учурда андан кийин чектөө коюлат. Чектөөдөн чыгарганда дагы эле ошондой да. Штрафтарды, баардык төлөмдөрдү төлөгөндөн кийин сот аткаруучунун токтомунун негизинде гана чектөөдөн чыгарылат. Кошумчалай тургандар барбы? Алдыда да майрам күнү да келе жатат, элдерди куттуктап алсаңыздар да болот. Микрофонду алабыз. 5 март мына сот системасынын күнү алдыбызда келе жатат. Ошол сот системасында иштеген бардык сотторду, ошондой эле сот аппарат кызматкерлерин баарын келе жаткан майрам менен куттуктайбыз. Аларга иштерине ийгиликтерди каалайбыз. Ошол заманыбыз тынч болсун, элибиз аман болсун. Ошол дайыма ошол мыйзамды сактап, ошол мыйзамдын негизинде иш алып бара берели.
Сіздерге да ыраазычылык билдиребиз. Убактыңыздарды бөлүп бизге келип элге жалпы жакшы маалымат бергендигиңиздер үчүн ар дайым ишиңиздерде ийгиликтер коштосун. Ардактуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү көрсөтүүнү мен Асылкан Махамат кызы алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча саламатта туруңуздар.